Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын каталоочулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан, деги эле дүйнө жүзүнөн көрүп аткан, менин тилимди түшүнгөн мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бөлүшө кетиңиздер. Мына сыймык бир тууганыбыздын сүрөттөрү группа контакттан байма-бай тарап келет. Мына биз дагы көңүл кош карабастан номерлерге байланышып, атайын мына Измайлова партизанская метросунда жайгашкан бир чоң больницага кабар алганы келип калдык. Билесиздер, сүрөттөгү сыймык, ал сүрөттөгү бойдон YouTube'га чыгарсак, YouTube видеону блоктоп коет экен. Ошондуктан биз жабып, мындай үстүндө бир нерсе мындай кийинтирип, мындай постельный белье жабып татканга аргасызбыз мекендештерим. 28 январь ушул каргашалуу окуя болуптур. Бул сыймык бир тууганыбыздагы кадимкидей бизге окшоп ушул Россия өлкөсүнө эл катары эмгектенгени келип, ушул көр тириликтин айынан мына бул тууганыбыз менен башына кыскача болгон окуяны айта кетейин. Мындай постельный бельелорду жууп чыгарган ушундай фирмалар, ушундай ишканалар бар экен. Ошондо сушилкасында коркотуу жерин иштеп байкабай калганбы, азыр өзүмдөн эсимде жок экен, ачыгычы. Мен азыр көрүп шок болуп отурам. Кол кирип кеткенби ошондой экен. Ошо менен азыр эки колуну алыптыр, ошого протезге тыйын керек болуп атыптыр. Биздин мекендештерибизден көңүл кош карашпастан ушундай окуя болуп, мисалы эки колуна протез салдырган биздин мекендештер связга чыгышып $100,000 акча кетет дегенинен ошого акча топтоо башталган. Өзүнүн карта номерлерин азыр айтабыз. Анықтан алдыңкы мүнөттөргө чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сыймык, ассаламу алейкум. Агасы менен да намаздаша кетелик. Кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Бул ийнисини бир жарым айдан бери, окуя болгондон бери кашында туруп кабар алып келген агасы мына 5 бир туугандын кичинеси ушундай окуя болуп кетиптир. Аллах Таала Кудай кааласа сүйгөн пендесинде ушундай сыноо берет. Эч качан көңүлүм чөктүрбөйүн. Бар алдында 60 жылдык, 70 жылдык өмүрдө Аллах Таала мисалы бир адамды даражасын көтөрүшкө өзүнүн ибадат кылган жетпесе, мисалы сыноо берип жеткирет экен да. Ошого силер көңүлүңөрдү чөктүрбөгүлө. Мына эл деген бар, журт деген бар. Орозо, ыйык орозонун айынын ичинде мисалы фитир садаканы деле жетим жесирлерге, анан муктаж оорулууларга бергиле дейт экен да. Ошого мен чакырып кетет элем, мисалы каяка барышын билбеген карталарга которбостон мына муктаж болуп аткан адамдарга бериңиздер, мекендештерим. Эл менен амандашып, кыскача сүйлөп кетсеңиз болот, мекендеш тууганым. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ошо салган аманаттыңар түшүп атат. Кудайыма шүгүр. Алхамдулилля. Ошо ыйык кирип келген Рамазан айыңыздар менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошо аманатыңарга чоң рахмат. Биздин үй бүлөнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Калган сыймык экөөбүз сүйлөшөлүк, сыймык. Кудай кааласа баары жакшы болот. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп отурат азыр. Абалың кандай? Абалың жакшы элеби азыр? Кандай болуп калдың? Кудай кааласа. Кудай буйрса жакшы болуп калдым. Камераны карата. Кудай буйрса жакшы. Ошо операциялар бүттү, укол дарыларым бүтүп жакшы болуп калдым азыр. Азыр 4 операцияны өткөрдүңбү азыр? Кандай болду? 4 операция өткөрдүм. Жакшы эле өттү операциялар. Өкмөт тарабынан дагы азыр иштеген жериңе соттошуп, биздин мына өкмөттөгүлөр да Алла ыраазы болгон болсун, ушул бекер юристтер, адвокаттар иштеп атыптыр. Трудовой договорлоруң менен, ошондо? Трудовой договор. Компенсация канча суралып атат эми? Кандай болду? Ал жактан кичине кайрылуулар болду негизи ишканаңда? Компенсацияны ошо ишкана 2 миллион деп требует эткенбиз. Миллионго макул болду. Ошо өткөндө келип ошо договорго кол койдук. Кудай кааласа баары жакшы болот. Баары алдында. Операция ошондо каякта болот дейт, ошондо Туркиядабы же каякта сүйлөшүлүп атат эми? Ошо Туркияга эле сүйлөшүп атабыз. Кудай кааласа. Ошо протезди. Ойлонбо баары жакшы болот. Келгениңе канча болду эле негизи ушул Россия өлкөсүнө? Москвага келгениме ошо 2021-жылы келгем. Окууну бүтүп эле келген экенсиң да? Мектеп бүтүп эле. Мектеп бүтүп эле 1 жыл.
айылда болду эле. Айылда келе бердиң эле бияка. Мектеп бүтүп эле келе бергем. Ким билди дейсиң мындай окуяны, Кудай кааласа баары жакшы болот. Мына карта номерлеринде азыр айталык. Сен өзүң айтчы, карта номериң ал азыр ар кандай адамдар бар дегендей үстүнө номер коюп жана мошенница болуп кетпесин. Номериң айтсаң өзүң, Сбербанк номериңди. Сбербанк номер +7 999 978 23 75. Сыймык М деп чыгат. Сыймык М деп чыгат экен. Бул өзүңө карайт экен ошондо? Өзүмө карайт. Өзүмө караштуу карта. Жакшы. Мына биз дагы Кудай кааласа тыйын котордук мына мекендештер. Ким дегенден келет? Исабек С дегенден барат. Исабек С. Көңүл кош карабаңыздар. Кыргызстандан которгонго карталар барбы кандай? Карталар. Карта бар. Кайсы карта бар? Мына агасы өзү сүйлөп коюш онда. Кыргызстандан ошо Кайсы карап турам, айтыр. Кыргызстандан ошо Оптима банкка жана О деңгийге которсоңор болот. Номер телефон Оптиманыкын айтсаң? экөө бир эле. Экөө бир. 0700 28 02 01 Жанузакова Т деп чыгат. Кыргызстандан которсоңуздар болот. Жакшы, негизи канча пайызы топтолду буга чейин ошо азыркы негизде ушул убакка чейин азыркы учурда 0,5% топтолду. Кудай буйрса эми кыргыз элим жардам берип калган пайызы дагы топтолот деген үмүттөбүз. Кудай кааласа эл жер бар, Кудай кааласа биздин бир туугандарыбыз эч качан көңүл кош карашкан эмес, чындыгындачы. Азырда ошо жакшы эле жардам берип жатышат. Азыр мына Москвада окуп аткан биздин кыргыз студенттер келиптир. Мен азыр көрүп чынына кубандым да. Ушул сыймыктан кабар алалык деп келиптир. Көңүл кош карабай атат да, эч кимчи мына жөн деле келип кабар алгандар болуп атабы? Мындай башкадан дагы башка. Башка жерлерден да келип, Кыргызстандын түпкүл жеринен келип кабар алып, акыбалын сурап, колушунча жардам берип, мүмкүнчүлүгү жетишинче жардам берип кетишип атат. Баары жакшы болот. Баары жакшы буюрса. Азыр эми качан үйгө чыгасыңар, кандай? Буюрса врач айтты, өткөндөгү жумада, бир жумада деген да. Эми ушул жумадан буюрса аяктарыбы же орточолору ошондо чыгып калабыз буюрса. Жакшы. Кудайга эми айыгып кеткиле, баары жакшы болот эми. Ушундай мекендештерим, мына ушундай группалар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек айта кетиңиздер. Мына тараbiylerde дуа кылыңыздар, ушул бир тууганыңыз айыгып кетсин, буюрса мына акчалар топтолуп, протездер салынып. Ушул эми не дейбиз эми? Эч качан оорубаңыздар. Бул сыноодон ошо сүйгөн пендесине келет, башында айтып өткөндөй. Бул адам баласы жетпеген деңгээлге ушул даражага Аллах Таала сыноо берип, сыноолор аркылуу ушул даражасын көтөрөт экен да. Момунга ошол тикене кирген акысына дагы Аллах Таала даражасын көтөрүп жооп берет экен, карасаң. Ушундай экен. Көңүлүң чөктүрбө. Группалар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек жазып, каналга каттала кетиңиздер. Буюрса мына 1 жыл арагында мына Кыргызбай YouTube каналында элге көпүрө болуп, жакшы иштер кылып келебиз. Канча деген мекендештер ушул биз көпүрө аркылуу мына мекендештер акча топтоп, канча операциялар бүтүп келди, канчалар басып жүрөт. До после кылып чыгаруудан чындыгында мен деле жана кылдам. Чыгарбай эле коеюн, берген бардыгы Алланын ачын берди да турабы. Анан мына Учкунбек YouTube каналынан Алла разы болсун, Учкунбек агам ушул жарнамаларыбызды бирге тартып жүрөбүз. Кайрымдуулук роликтерди ушул өзү таап жүр деп тартат. Мына ишиңизге ийгилик, Учкунбек ага, бизди көрүп турасыз. Учкунбек YouTube каналын издеп, ошол жакадан катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер, Аллах разы болгон болсун. Кылган ихсандарыңыздардан өздөрүнүн карта номерлерин койдук. Мына көрдүңүздөр. Ар дайым Москвадагы биздин мекендештердин жетишкендигини, кыргыздардын жакшы жактарына чагылдырып берүүгө ар дайым аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө кармаган, туткан орозуңуздар кабыл болсун. Рахмат. Айыгып кетсин дагы Кудай калса, акча топтолуп жүгүрүп кет, иншалла. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Көңүлүң чоктурбу? Эң негизи көңүлүң чоктурбу? Күлүп жүр ар дайым. 2 күндүк өмүрдө бүгүн бар, эртең жок. Бул өмүр чачыгычы. Көңүлүң чоктуруп андай кылatan нерсе эмес бул, Кудай калса. Бул биз бар дайым биримкес. Каяктан болушун айтып койгон, мен эсимден чыгып калды. Башында айтам деп аттым. Мен Ысыккөл облусунун Түп районунун Маяк айылынан болом. Жашым 22-де. Болду. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө, рахмат.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.